Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 31-март алифбе сабагына алтын эреже кабыл алабы балдар. Сабакка көңүл бөлүү, бөлмөдө тынч отуруу, кунт коюп угуу, таза, сулуу жазуу, тапшырманы убагында аткаруу. Балдар, алтын эрежени сөзсүз окуп же угуп койбостон аткарганга аракет кылабыз. Демек, биздин бүгүн көтө турган темабыз абышка кантип тамак тапты. Сабактын максатын кабыл алабыз балдар. Жомок жөнүндө түшүнүк алабыз. Түшүнгөнүбүздү айтып берип талкуулайбыз. Экинчи, сөз байлыгы, сүйлөө эрежебиз калыптанат. Үчүнчү, жаратылышты, каары адамдарды баалоого, сыйлоого көндүмүбүз калыптанат. Балдар, бул жомок биздин латыш элдеринин жомогу экен. Анда эмесе жомокту кунт коюп угуп отургула. Илгери бир абышка болуптур. Ал нанды камыр ачта турган челектерди жасап тапчу экен. Бирок бир жолу абышкада иши жок калат. Анан нан сатып алганга дагы акчасы калбай калат. Бактыга жараша алар катар жашаган кошунасы камыр ачта турган челек жасап бер деп суранат, акысын нан бермек болот. Абышка аны жасап кожоюнуна алып жөнөйт. Күн ысык болчу, камыр ачыткыч оор эле. Абышкада болсо күч аз. Ал чарчап токойдогу калың жалбырактуу эмендин түбүнө жата кетет да, камыр ачыткычты жамынып алат. Бир маалда коен секирип келип таң калат. Кайдан жайдан бул жерде стол даяр болду? Анан анда эч ким жок. Анан түлкү келди. Коёндун жанына камыр ачыткычка отуруп алып таңданат. Ушул кооз стол экен, ушундай кооз стол экен. Анан эмне анда эч ким жок? Анан карышкы келет. Ал да таңданат. Жакшынакай стол экен, бирок анда эч нерсе жок. Акырында аюу да келди. Ал дагы таңданды. Бирок эмне анда эч нерсе жок. Алар ошентип отуруп чечишет. Стол болгондон кийин тамак алып келиш керек. Кана балдар, жомокко суроо салалы. Абышка кантип жан сактачу экен? Ал нанды кайдан таап жечү экен? Ал эмне болуп камыр ачыткычты токойдо калтырып койду? Эмне болуп абышка токойдо камыр ачыткычтын астында калды? Аякка жапайы жаныбарлар келди, балдар. Алар андан ары эмне болот деп ойлойсуңар? Камыр ачыткычты эмне кылат деп ойлойсуңар? Анда эмесе андан ары улантып окуй берели. Силердин божомолдоруңар туура келет болду экен. Алар тамак алып келгени ар тарапка кетишет. Бир нече убакыттан кийин айбанаттар ол жолу кайтышат. Аюу бал челек алып келди, карышкыр кошкоор алып келди, түлкү өрдөктү, коён болсо бир баш капустаны. Анан айбанаттар да той башталды. Анан абышка камыр ачыгычтын алдынан кыймылдай баштады. Аюу таң калат. Ким столду чайпап жатат? Ага эч ким жооп берген жок. Айбанаттар кайра тамак жей башташты. Абышка болсо дагы кыймылдап кетти. Карышкырдын тынчы кетти. Ким столду чайпап жатат? Дагы эле эч ким жооп бербейт. Баары тамакка алаксып жатышкан. Бирок бул жерде абышка үчүнчү жолу кыймылдап кетти. Түлкүнүн жүрөгү түштү. Ким столду чайкады? Дагы эч ким жооп бербейт. Баары тамак жеп жатышат. Бирок эми абышка башка капталына оодарып жатты. Коён коркуп кетип, качып жөнөттү дейсиң. Коёндун артынан бардык айбанаттар качып жөнөштү. Ошентип абышкага бал, эт, капуста калды. Анан кошунасы камыр ачыткычы үчүн нан дагы берди. Ага бул тамагы көпкө чейин жетти. Мындай каарыган адамга көп нерсе керекпи? Мына көрдүңөрбү балдар?
жалгыз, карыган, алы жок абышка тамакты кандай кылып таап жеп атканын билдиңер, ага дагы токой жаныбарлары жардам берип көптөгөн тамактарды таштап кетишти. Балдар, силер үйдөн ушул жомокту угуп, кайра түшүнгөнүңөрдү мага айтып бересиңер, Эми балдар, биякта демек токой жаныбарлары баары ынтымактуу достор экен, Эми карагылачы балдар, дос деген сөздүн мааниси окшош сөздөр бар экен. Карагыла. Жолдошу десек болот экен. Мисалы достор ким болду? Аю, карышкыр, түлкү, коён болду, Алар достор. Дагы аларды жолдоштор, ишенген адамдар деп айтсак болот экен. Ал эми карама каршы сөздөрү балдар. Кас, душман. Дос деген сөздүн карама каршысы эмне экен? Кас, душман деген сөз экен. Байкадыңар балдар, Эми абышканы мүнөздөйбүз. Мына бул класстерге балдар үйдөн силер ушундай кылып алып жазасыңар. Абышка кандай? Алсыз, карыган, эмгекчил, дагы кандай экен? Дагы өзүңөр кошумчалап абышканы мүнөздөп айтып бересиңер. Эми балдар, ушул жомоктон алынган бул сөздү окуйлучу. Ким столду чайпап жатат? Аягында кандай белги экен? Суроо белгиси. Демек булар балдар кандай сүйлөм экен? Суроолуу сүйлөм экен. Бул сүйлөмдө канча сөз бар экен? Ким? Биринчи сөз кайсы экен? Биринчи сөз ким. Экинчи сөз столду. Үчүнчү сөз чайпап. Төртүнчү сөз жатат. Демек бул сөз 4 сүйлөмдөн турат экен, Бир сүйлөм 4 сөздөн турат экен. Ким столду чайпап жатат? Силерге суроо балдар, эмне үчүн ким деген сөздө башкы тамгасы чоң тамга менен жазылды? Балдар, силерге тапшырма. Ушул чыгарма боюнча дептериңерге мен айткан тапшырмаларды жазасыңар.